Жолдош беретчиктер, бул жерде өзүңөр биринчиден үлгүлүү болушуңар керек. Жүрүм турумуңар, аскердик тартип, физикалык даярдык, талапкерлерди туура баалап, адилеттүү баалап, бирөөнү тартып же болбосо бирөөнү жеңилдик бербестен татыктуу өттү. Татыксыз кийинки жылкыга өткүлө деп багыт көрсөтүп, кемчилдиктерин көрсөтүп, беретчиктердин аброюн, силерге окшогон эң мыкты аскер кызматчылар келип катарыңарга кошулуш керек. Эң мыкты деген аскер кызматчылар беретчик болуш керек. Татыктууларды баалап, тескерисинче өзүңөрдүн катарыңарга кошконго аракет кылышыңар керек. 28-29. Жашыл берет бул Атайын багыттагы Илбирс бригадасынын символу болуп эсептелинет. Жашыл берет сынагы Илбирс бригадасынын туулган күнүнө карата жылына бир жолу өткөрүлөт. Бул жашыл береттин тапшырып алуу үчүн аскер кызматчылары аскердик бөлүктө 6 айдан кем эмес болгон убакытта кызмат өтөсү зарыл. Жашыл береттин сынагын алууга Атайын бригаданын буга чейин жашыл береттин ээси болгон аскер кызматчыларынан комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиянын курамы талапкерлерден жашыл берет алуу экзамендерин кабылдайт. Жашыл береттин талапкерлери силердин баардыгыңарга ийгилик каалайм. 2, 13, 14, 15. Төрт упражнениянын айтылган жеткирилген туурабы, бирөөсүнөн 4 алгандар калат, 2-4 уже чийлет. Экзамендерди давать этесиңер. Общий силерге берилген убакыт, даярдык, билет алгандан кийин 15 минутта убакыт берилет даярдыгыңарга. Жолдош полковник, жашыл беретке талапкерлер сынактын 3-чү этабын тапшырууга тизилди. Комиссиянын мүчөсү подполковник Сыдыкбеков. Ар бир биздин сапта турган аскер кызматчы эңсейт, каалайт жашыл беретке ээ болууну. Бирок жашыл беретке ээ болуу ар бир аскер кызматчыга буйрубайт. Өтөм, келем, чыдаймын, атамын, тартынамын, чуркаймын десеңер жетесиңер. Эч убакта сынбаш керек. Бүгүнкү күн силердин чыныгы сыноо күнүңөр болот. Внимание! Марш! Давай! Мен аркама. Лыгыров байланышта. Айда. Молодец, айда! Бул жер номер 4-чү окуу орду. Талапкерлер РХБК боюнча ченемдерди ушул жерден аткарышат. Баштапкы старттан баштап бул жерге чейинки аралык 7,5 километрди түзөт. Чоғылт! Айынса! Бегом! Бегом! Давай!
тұрады биыл жасы береді экзаменде егілікті айтады. Elүү эки 870 аскер бөлүгүнүн жашыл берет экзамени ийгиликтүү аяктады. Башында талапкерлердин саны 48 аскер кызматкери болду. Алар мандаттык комиссияны ийгиликтүү өтүп, 3 этапка жолдомо алышты. 3 этаптын жыйынтыгы боюнча 4 аскер кызматкери ийгиликтүү тапшырышып, жашыл береттин ээси болушту. Жашыл берет тапшыруу учурунда коопсуздук эрежелери так сакталып, жаракат алган аскер кызматкерлер катталган жок. Атамекенге жара спецназда кызмат кылам.